Бүгүн Жалал Абад шаарында Советтер Союзунун баатыры Тукубай Тайгараевдин көркөм документалдык кино тасмасын тартууга жана анын эстелигин реконструкциялоо үчүн марафон болуп өттү. Ага областтык жетекчилер, шаар мэри Мураталы Тагаев жана жергиликтүү мекеме ишканаларынын жааматтары катышты. Мындан тышкары өткөрүлгөн марафонго Ата журт саясий партиясынын лидери Камчыбек Ташиев жана Жогорку кеңештин депутаты Максат Эгембердиевдер да катышып, өз салымдарын кошушту. Атамекендик согушка катышкан кыргызстандыктардын көбү Советтер Союзунун баатыры, Алтын жылдыз ордендери менен сыйланган. Алардын катарында Тукубай Тайгараев да бар. Бүгүнкү күндө Советтер Союзунун баатыры Тукубай Тайгараевдин жаркын элесин түбөлүккө калтырууда Жалал Абад шаарында да бир катар алгылыктуу иштер жасалып, бир аймактык башкаруу жана шаардагы бир көчөгө баатырдын ысымы ыйгарылган. Эскерте кетсек, жакын күндөрү Тукубай Тайгараевдин эрдигине арналган тасма ошол кездеги СССРдин курамындагы бир катар өлкөлөрдө тартылып келинген. Негизи мына бүгүн бизде Жалал Абад шаарында өзгөчө бир жакшы иш самалык болуп турат. Биз бүгүн мына биздин Тукубай Тайгараев элесине арнап марафон уюштуруп жатабыз. Ошол эстеликти ан сайын мындан да жакшы көркүнө чыгарсак, мындай нерселерди биз кийинки муунга, урпактарга из калтырганга милдеттүүбүз. Ошонун негизинде мындай иш-чара болуп турат. Анан мына биз буга чейин Тукубай Тайгараев боюнча китептерден гана таанышып келсек, бүгүнкү күндө бул тасмага түшүп отурат. Мына азыр уюштуруу тобунан, ошол эле Тайгара аймактык башкармалынан аксакалдар ошол Тукубай Тайгараевдин баскан издерин, баскан жерлерине чейин мына барып келишти, жеринде көрүп келишип, ошонун негизинде мына азыр киносу чыкканы турат.